Чикаго, Чикаго. Аяктан баштайынчы бүгүн видеону. Сонун жерге келип калдым. Могул жерде Чикагонун түштүгүрөөк жагында ушундай эме бар. Ал жерде кайыктарга отурса болот да, машина менен келип туруп, эгер кайыгың болсо мына монтуп туруп. Машинаңды бул жака таштайсың, кайыгыңды салып отуруп, анан могу Мичиган көлүнө түшүп алып кетесиң да. Ушундай жакшы жер бар. Ушул жака келдим. Bir klient таштап. Onun баары эле парковка окшойт. Жалаң байлар да бияка. Ушинтип келет. Азыр бир кызык жерди көрсөтөм. Стоп сайын. Кыргызстанда стоп сайын бул белги деген. Мен билгеним тетик эме деле бар. Резиденция деле бар. Жанагы мамлекеттик резиденция, президент жашаган жердечи. Мен Байтпе жашачумун да, анан ошол жактан баратып шаарга баратканда бир жерде токтоп туруп, анан эки жакты карап, анан өтчүмүн да. Гай турчу дайыма. Могул жер деген Чикагодо Берс деген команда бар. Американский футбольный команда. Футбольный дегенде американский футбол баягы, биздин футбол эмес. Могу тарыхый, 100 жылдан ашып кетти буга. Могу берки жанында турган имарат. Муну бузган эмес да, анан ар жагына салышкан өзүнчө кылып. Биякта оюндар болуп турат, концерттер болуп турат. Азыр терезелерди ачып койдум бүгүн. Күн жакшы, көчө бүркөк болуп турган бүгүн азырынча жакшы. Ушундай жерге баратабыз. Биякта музейлердин эмеси бул жак. Канча музей бар биякта? Мен билишимче бир 2 музей бар го дейм. 2 музей, бир аквариум бар. Ол алдыбыздагы көрүнүп турган Шет аквариум. Аякта дельфинден баштап белугага чейин бар. Кит жок, акула жок, дельфин шоу бар. Анан балыктын түрлөрү, кыскасы дениз жандыктары бар жакта. Дениз, океан шылса. Ар жагында курулуш иштери болуп атат. Бизде эме болуп атат шунучу. Оңдоп атышабы, чоңойтуп атышабы билбейм да. Мынтип туристтер келген турбайбы? Бул жер туристтик жер. Туристтер аябай көп келет. Турист дегенде Американын ичинен эле келет көбүнчөчү. Чикагонун өмүрүндө көрүлөктөр бар да. Америкада 50 штат бар. Ошо 50 штаттан келе берет да, агылып. Толтура ушундай мына. Монтип. Ол жер мен жакшы көргөн жер да. Кыргызстандан кишилер келсе эле, достор, тиги булар келсе, туугандар келсе, ушул жака эле келип, мен көрсөтөм. Анткени биякта Чикагонун Skyline деп коет англисче. Кыргызчасы кандай экенин билбейм. Бүт шаар көрүнөт. Азыр ошол жака барып, көчө бир эме жүрдү эле. Жанда жаза пул жаза турган бир киши жүрдү эле. Машинаны кое албай койгом да. Койсо мен артыман келип койду, анан кетип калгам аяктан. Дагы бирдеме кылып жүрбөсүн деп. Аякта ошо таксинин бир эмеси бар, оруну бар, ошол жака коюп эметсе болот да. Азыр мындай бир жерде могу астыбызда көрүнүп турган Адлер планетариум деп аталат. Мен буга көптөн бери кире албай жүрүп өткөндө кирдим. Мартта кирдим, окшойт, мартта, апрелде кирдим. Мен күткөндөй болгон жок да. Экинчи кайра киргиз болдум. Жаккан жок. Ичинде баягы эмелер бар экен. Баягы айга учуп баргандагы эмелер, космонавттар кийген эмелер, кийимдер, дагы эмнелер. Метеорит түшкөндө ошолор, бул Мичиган көлүнө түшүптүр метеорит, ошолордун калдыктары, дагы ошол нерселер бар экен. Анын ичинде дагы өзүнчө акча төлөй турган өзүнчө дагы бар экен. Жылдыздарды көрүп турган бир неме окшойт. Баягы кирген жокмун. Ушул Адлер планетариум деп аталат. Жанагы жазылып турабы, жакта көрүнүп турабы? Мына мен айткан нерсе бул жерде. Так бул жерге кашайып, бул жерге мусорный эме эмне келет десең эми
интернетке карасаң бүт эменин баары тең бузук. Чикаго баары көрүнөт да, муну көрсөтүп эле коеюнчу. Бүт эменин баары бузуп атпайбы? Бягын көрсөтөйүн. Чикаго баары көрүнөт. Могу жерде бүт Чикаго көрүнөт да. Сонун жер бияка токтоп алып сүрөккө түшсө болот. Просто азыр машинамды кое албайм да бияка. Ар жака басып барганга. Жактан эле көрсөтөйүн эми. Монтип машинаны бир жака койсо болот, бирок мен азыр машинаны кое тургандай жер жок го дейм бу жерде. Болсо кое коюп туруп бара коеюн, бирок мындай деле көрсө болот мынакей. Просто арзан аябай сонун көрүнөт да. Саат уже 11 болоюн деп калды, мунун баары уже битком бүт алып алыштыр. Ошо биякта эми жазып койгон. Бияка бүгүн парковка колгонго болбойт деп. Ошого коюп атышат. Штрафына деле кайыл деп, мынакей. Парустар жүрөт. Мичиган көлүндө. Ушул жакты көчөнү көрсөтөйүн деп көрсөтө албай калдым да. Мында эле көрсөтө берейин эми. Мындай мына. Акчардактар жүрөт, жээк бойлоп. Ушундай керемет жер, Чикагонун баары көрүнөт эме. Чикаго боюнча эң бийик имарат Бороки да, о кара имарат. Мурдагы аталышы Sears Tower, азыркы аталышы Willis Tower. 1974-жылы салынган. Бул жерде туристтер мындай келип мага окшоп сүрөккө түшүп, тартышып. Ушул жака көп киши келет. Кыргыздарды көп көрөм, аябай көп көрөм аяка келгенде. Үй бүлөсү менен келип, кыштын кычыраган күнү келип да сүрөккө чыгып аткандарды көрдүм кыргыздарды. Üşүгөнүнө карап, бияка аябай суук болот кышында. Жөн эле сөйөккө жетчү, сөйөктөн өтчү, даже чучукка жетчү суук болуп бияка. Шумдук суук болот. Азыр бияк жолдору начар, мындай тилекке каршы. Качан жасайт билбейм. Могу жер жанагы аквариум. Аквариумга качан бардым? 2012-жылы бир барган болду, ошондон кийин бар элек. Барып коюш керек эле кийин. Ал кезде англисчени деле жакшы билбейм, мен түшүнбөй эле. Дельфин шоуга барам деген ой менен барсам, аяк өзүнчө платный экен да көрсө. Акча төлөнөт экен өзүнчө. Аны билбей эле барып алып турмун, көрбөй келгем да. Эми барганда бир көрүп коюш керек. Мындай кире бериши мындай, анан монтип мектеп окуучулары келет. Жайкы лагерь деп келишет окшойт. Мектеп бүттү да. Бирок ушинтип келет да, башка эмеден келет булар. Башка штаттан келишет булар. Монтип алып келишет. Экскурсия биякта аябай жакшы уюштурулат. Биздин Кыргызстанда экскурсия Союз мезгилинде бар эле, анча-мынча чыкчу элек. Эсчи. Луна паркка барганыбыз эсимде, тарых музейине барганыбыз эсимде. Ушундай барчубыз да, кийин жоюлуп кетти ошол. Бюджеттин тартычтыгыбы ушулса жоюлуп кетти. Ушунун азыр мисалы үчүн уюштурса жакшы болмок да. Мисалы үчүн 7 облус бар да, 7 облустун ар бирине бирден каттатып. Мисалы үчүн менин балдарым көп жерге барды. Мен барбаган жерге бүт жакка барышты, Чикагодогу. Бекер да. Канча бир болбогон эле акча төлөйсүң, бекер болбосо дагы мындай. Мына бул жер азыр биякта уже паркинг лот full дейт мына. Бияк уже жабык. Толуп калды дейт. Тияка төлөп барып кое коет машиналарды. Могу жер жана келген жерим. Могу жер болсо азыр оңго кайрылабыз. Так, оңго кайрылалы. Могу жер музей. Field музейм деп аталат. Аябай чоң музей. Яка апам келгенде, 2012-жылы келгенде, ичиндеги сок билекти көрүп алып таң калган, алачыкты көрүп алып таң калган. Момундай бир кийимдер бар экен индейстердин. Биздин эле кийимдер да. Уюмдары көрүп алып аябай таң калганбыз баарыбыз тең. Ушундай окшош экен деп. Ичинде сүрөттөр көрүп алып аябай таң калганбыз. Биздин жөн эле копия кыргыз. Ушул музей, ушул. Аябай чоң музей. Азыр биякта өткөндө Африканын немеси болуп аткан, уже кетиптир, Азыр Reptiles Alive деп турат бул эмелер. Сойлоп жүрүүчүлөрбү эмне болуп калат, Reptiles деген, рептилия. Ошолор келиптир да.
Бул жерде такси турат. Бияка мен деле тура берем кээде, бирок ушул жерди көрсөтүп коеюн дедим эле да. Болду окшойт. 10 мүнөт болду. Азыр тияка токтоп айланып келип туруп бул жерден YouTube'га жүктөп коеюн. Бул ушундай чоң. Анан бул жер болсо мынакей. Жанагы Bears'тин эмеси. Үй деп коет. Бияқта. Bears'тен команда чыгарлык да Чикагодан чыккан. Ошол. Аябай чоң. Бияққа бара элекмин. Бияқта концерттер мисалы үчүн өткөндө келди, бир ай мурун келди окшойт. Beyoncé келгенде ушул жакта болду. Ол бияққа шаарга чыгып кетет.